Salam dostlar. Biz bugün sizler menен ушундай болгон макарондон дагы бир эң ымбат жасалуучу, эң оңой тамактын түрүн жасайбыз. Аны үчүн бизге эт керек болот. Менде уйдун эти, пияз, макарон, сабиз, жана болгарский перец, чеснок, картошка, май жана томатная паста. Анда эмесе менен чогулуңуздар. Биз биринчи казанга майды куябыз. Эми майдын кызышын күтөбүз. Мына майда кызыды. Эми биринчи биз этти салып алабыз. Мынакей этибиз дагы курулуп атат. Биз этти жакшылап куруп алышыбыз керек. Мынакей этибиз да жакшылап курулду. Эми биз пиязды салабыз. Пиязыбыз да курулуп атат. Пиязды да биз кызартып куруп алышыбыз керек. Мен азыр сабизди, чеснокту, болгарский перец жана ичине зелень да салдым. Эми буларды да жакшылап куруп таштайбыз. Эми биз томатная пастаны салабыз. Жана татымына жараша туз. Аралаштырып дагы куруйбуз. Мынакей ушинтип кып-кызыл кылып куруп алып, эми картошканы салабыз. Биз бардык картошка, сабиз, эттердин бардыгын биз жакшылап куруп алышыбыз керек. Биз картошкага дагы кичине туз себебиз. Картошкага туз сиңип, аябай дамдуу болуп калат. Мынакей бизде картошка, сабиздер да почти бышып калды. Эми биз макаронду салабыз. Биз макаронду салып, жакшылап аралаштырып, жай отто кызарганча куруп баштайбыз. Достор, мен зелендерди, мынакей бул жерде укроп, мен укропторду бүтүн кылып эле салып, кайра курулгандан кийин, дамы чыккандан кийин мен алып таштайм. Менин балдарым зелень менен жакшы жешпейт. Мынакей, эми дагы алып салабыз. Мынакей достор, биз макарондорубузду ушундай кылып кызартып куруп алабыз. Жакшылап кызартып куругандан кийин биз кайнак суу куябыз. Сууну биз макаронду ичине көмө турган кылып коюшубуз керек.
Кайнап жатканда биз тузун да көрүп коюшубуз керек. Туз аз болсо, анда дагы кичине татымына жараша туз кошобуз. Мынакей бизде суусу да тартылды. Өзүңүздөр көрүп тургандай кылып ортого чогултабыз. Ортого чогултуп, отту азайтып, биз 10-15 мүнөткө демдеп коебуз. Карап көрөбүз. Аралаштырып, жакшылап дагы чогултуп ортого дагы 5 мүнөткө демдеп коебуз. Мынакей достор, биздин дагы макаронубуз даяр. Мынакей достор, ушинтип биздин тамагыбыз да даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай аябай аппетиттүү, аябай даамдуу болду жана аябай бат жасалат. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Достор, эгерде менин рецептим сиздерге жаккан болсо, анда Кыргыз даамдары каналына жазылыңыздар жана өз ой пикирлериңиздерди жазып калтырыңыздар. Достор, көңүл буруп мени менен чогулгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар, аман болуңуздар.